Элестетип көрүңүз, бул торт бүтүндөй алтын. Кумтор ишканасынын 1 жылда өндүргөн алтыны. Азыркы учурда биздин өлкөбүзгө эмне калууда? Бул бөлүгү 14% бюджетке жана Ысык көлдү өнүктүрүү фондуна кетүүдө. Дагы бир кичинекей кесими бул жылдык дивидендтер. Биз аны 2009-жылдагы келишим боюнча алабыз. Дагы бир кесими бул соцфонд жана башка милдеттүү төлөмдөр. Ушул үлүш азыркы келишим боюнча кумтөрдөн түшкөн бардык киришелер. Ал эми калган негизги 77% бөлүгү Центера компаниясынын карамагында калат. Аны кен казууга же геологиялык чалгындоого жана башка иштерге жумшайбы өздөрүнүн иши. Эми биргелешкен ишкана түзүлгөндөн кийин тортту кандай бөлүштүрөбүз карап көрөлү. Бул бөлүгү жарымынан көбүрөөгү алтын казууга жумшалат. Мунун ичине оперативдик төлөмдөр менен кен өндүрүшүндөгү капиталдык чыгымдар кирет. Мунун бардыгы Кыргызстандын макулдуулугу менен гана чечилет. Бул кесимди ала туралы, бирок ага кайра кайрылабыз. Салыктарды биздин өлкөбүз мурдагыдай эле 14% алат. Ал эми мына бул бөлүгү киреше. Аны Кыргызстан менен Центера компаниясы тең 2-ге бөлүп алышат. Бирок буну менен дагы бүтпөйт. Эми бул бөлүгүнү кайрылалы. Мурда айтылгандай, буга оперативдик төлөмдөр жана капиталдык чыгымдар кошулган. Ушул кесимдин 7% Кумтор компаниясынын соцфондко болгон төлөмдөрү жана башка милдеттүү төлөмдөрү кирет. Жыйынтыгында Центера өзүнө бул бөлүгүн алат. Ал эми торттун ушул кесимдери Кумтөрдөн түшкөн толук кирешенин 3/2 бөлүгү биргелешкен ишкана түзүлгөндөн кийин Кыргызстанга тиешелүү болот. Жаңы келишим пайдалуу бекен? Ойлонуп көрөлү.